Menen mananda buncha tosat degen oyda jok elem. Oşo musul taşabasının içine bir raktır. Peske boy çizip koysanız da oşo degen enem. Жаңадан долбоо жашаш керек, муниципал менчикте турат ал жер. Men özüm kıldım. Hükümet deye albayt, buzdur deye albayt. Сузак районунун Лавданкара айылындагы 20 сотук жер аянты кезегинде бала бакчага деп ажыратылган. Бирок акыркы күндөрү ал жердин айланасы тосулуп, курулуш иштери башталган. Мындан эч кимдин кабары болгон эмес. Сузак районунун Ырыс айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигиндеги аянт жеке тараптарга өтүп кеткендигин айтып, тургундар 7-каналга кайрылышты. Анда ошол эле айылдын тургуну Хурматхан Авилова айланасын тосуп, курулуш жүргүзө баштаган. Аталган жерге жашоочулар таштандыны көп таштагандыктан айыл башчы Авиловага зым тартып коюусун өтүнгөн. Курулуш баштап көчө тегип жашылдандыра баштаганынан айыл башчынын да кабары болгон эмес. Бул жер men жаңа айыл башы болганымдан кийин кече жакында ушерден немелер келишип, мусул толуп кеткенинден, койду өлүгү дагы баш, тоокут өлүгү баары жок, мусул пампес баары жок толуп кеткенинден мен анан өкмөткө кайрылдым. Өкмөткө карасам, бул аял ушу проект менен ушу садык салабыз деген план бар эле, ошого чуркап жүрөт, ошого неме тосуп тур деген эле. Менен мананда buncha тосот деген ойдо жок элем. Ошо мусул ташабасынын içine bir рактыр, песка коюп чизип койсаңыз деп ошо деген элем. Ошондо мына жерге мына бетон эле бар беле, жана кирпич дагы бар беле. Сиз айтып кеткен моментте. Бетон бул 3 жыл болду. Кирпичке же бетонго? Бетонго. Кирпич жок эле ошондо. Кирпич жок эле. Кирпич bir жуманын ичинде. Канча күндө курулган? Bir жуманын ичинде. Bir жуманын ичинде ушунча кирпич курулган. Сиз айылыңызда bir жуманын ичинде мына айыл өкмөттүн жеринде ушунча кирпич курулуп, уже дарбазалар тосулуп, алдын атат, ошондон кабарыңыз жок жүрөсүз ошондо? Мен кабарым. Мен муну ичер, муну kelip gördüm. Men keçe dagı kelip gittim. Buna men nar içini karaganım yok da içini. Var acak tosturup koyup musu taşabat degen emen dep o degen oyda жүргөн. Nar buna katkı bu tam savatkanı agor tekkenini men көргөн edim. Азыр жаңадан долбоо жашаш керек, муниципал менчикте турат ал жер. Просто аграрийде ошо долбоо баштаган үчүн ошо айылып калган да аграрийде. İçinde stroyka үй салат турган. Үй салгандан хабарым жок, ама мусорunu тазалаганы 2 жуман болду деп болсо. Şu мусор басып төкөрүп, сытыйын свалка көп кетип, янда фаб бар. Ушундай делген эле. Айыл башыга жыккан машинасына берди, бир 2 жума болду. Точно убактын айтамын, но 2 жуманын ичинде тазалап, чтобы дальше yana мусор төкпөсүн ограждение кылып койгула деп айтылган да. Ал 20 сотук ичинде болсо, мен азыр айыл башынан жератсын жөнөтөйүнчү. Анын жигичен стройка рухсат этилген эмес. Анын үйдү бузат, себеби ал жер детсадка калтырылган. Ошо эки айтып атам, биринчи жолу 24 миллион сом болгондон кийин эч ким финансист кылмай койду. Андан кайра долбоодо калга неме кылдырганда 12 или 14 миллион болду, анга дагы прокуратурадан акча тапылган жок. Долбоо жашап детсадка калтырылган жер, ал муниципал менчикте турат азыр күндө. Үй салганын билгеним жок, мен эс жок. Жераси менен айыл башын жөнөтөм. Ал киши детсад куруш үчүн баштаган ишти. Айтып атам, 2 жолду проект даярдалды ал жергечи, баасы чоң сума болгон үчүн калып турат азыр. Мындагы жер тилке дээрлик 10 жылдан ашык убакыттан бери бош турат. Кезегинде бул жерге бала бакча куруу боюнча долбоор даярдалып, бирок каражаттын жоктугунан аткарылбай калган. Жергиликтүү бийлик башчылары ал жерди карап, айланасын тосууну Авиловага табышташкан. Бирок мамлекеттин жери тосулуп, курулуш башталганы байкалат. Курулушту жеринен көргөн айыл өкмөттүн жер адиси менен айыл башчы Хурматхан Авиловага карата акт түздү. Муну биз азыр акт түзөбүз бул боюнча. Айыл башчы менен чогуу. Бул жакын каралыкта эле курулган эме курулуштар экен булар. Эскimiz мурун жок эле дейт. Айыл башчычы. Заборлор жаңы эле курулуптур. Бул балдар. Баратан деле коюлган, жакын эле коюлуптур. Биз азыр акт түзөбүз бул боюнча. Ал кишини чакыртабыз. Каяктан болсо үйүндө болсо таап барып эме кылабыз. Сиздер буну айтып атасыздар да, ушу биздин баланстагы жер депчи. Бирок анткени менен бул эже уже мына жака үй куруп, бетон коюп, үй куруп, нар жагына уже огород деле кылып алыптыр да. Өз алдынча иш. Өз алдынча огород деле болот. Анан ушул кезге чейин мындай маалыматыңыздар жок болсо, кандай эмне менен неме келтиресиздер? Жок, бул маалыматыбыз бул жакын каралыкта эле жазалыптыр. Тиги жагына огород кылганын көчөттө жакын каралыкта деле болсо жасалган да уже, жасалган да. Ушул эле айдын ичинде болуш керек, ушул ай ичинде. Азыр биз бул боюнча тийиштүү эмелерди көрөбүз, чараларды. Өзүбүздүн компетенциябыздагы чараларды көрөбүз.
кандай чара көрөсүздөр? Азыр биз акт кире жазабыз. албай деле атасыздар да. Кире албай атат. Өзүңөр кире албай Эси жок болуп атат. Телефонун такыр жооп бербей атат. Баласына деле чалса жооп бербей атат. Өзүнүкү деле өчүп экен телефону. Ошол азыркы келгенибиз боюнча акт түзүп кетебиз. Ошо өз алдынча моундай заборлорду коюп, дубалдарды уруп аткан тууралуу биздин муниципалдык жерге. Açı ver desem ya açı veremem. Apam özüm baram dese. Hazır ben açı verip koysam ben gel bana. Siz ошончо чалып чакырып бериңиz апаңызды деп атам. Telefon ölçükte otasın hazır. Биздикин албай атат. Telefon ölçükte Siz сообщение жөнөттүңүз жок дегенде сиздигин эмне алабыз. Башка номер да бар. Yok bir de o şu номер. Ben de o şu номер. Ben bilmeye kalmayayım. Özüz neme klasta. Ben hazır açı veremem de bolsa o şu videonu koşturup koyular. Tak bana hadi. Hava. Ne güzel tolp etken. Bak. Kaç? Tahta eken. Бала бакча курулуучу жерди тосуп алган Авилова айыл өкмөттүн уруксаты менен жерди алганын айтат. Бирок колунда бир да тиешелүү кагаздары жок. Ага байланышканыбызда төмөнгүдөй жооп алдык. Бул жерди айыл өкмөттөн мен Садике деп алып, бирок айыл өкмөттүн балансында бул жер. Немедеги жерде айыл өкмөттүн жери болуп эсептелет бул жер. Анан кийин алып бетон куюлгандан кийин уже биз каражат таппастан эштерден, каражат таппастан кыла албаганбыз. Кийин анан кийин кечээ күнү айыл башчыбыз бар, Мырзакыт деген бала. Өзбек бала, ошол элек. Анан Мырзакыт жакында ушул көп болгон жок да. Ошондой эм барпы делем. Анан кийин мына жер мусоркана болуп кетиптир, тазалабасаңыз болбойт деп, айыл өкмөттүн тракторун алып келип, жерди мындай казып, ошол жердин эле өзүнө. Ой, тонна болуп кетиптир да баягы айылдан чыккан мусор. Фаптын алдында көрдүңөрбү? Көрдүк. Фаптын алдында. Ошол жердин өзүнө казып, чукуп, тазалап туруп, анан кийин мына менин балам кирпичный иштейт мына жерде. Ушул жерден жарты кыштарды алып барып, экспортер. Көрдүңбү мындай? Кирпич менен урулган жерди көрдүңөрбү? Ооба. Ошол баламдан карызга кирпич алып, эски жарты кирпичтерди алып барып, усталарды карызга жалдап, ону песка блок деп бир жерден карызга алып, ошо кыскасы мусорду жок кылып койдум. Киргениңерде мусор көрбөдүңөрбү? Забор, полный забор жак деле полный көтөрүлгөн эмес, жетпей калган. Забор жак деле полный көтөрүлгөн эмес, көрдүңбү? Мен өзүм кылдым муну. Өзүм. Эч ким бузгула дебейт. Өкмөт дей албайт, буздуруп дей албайт. Кулак саптыр, мындан ашыкча маалымат бере албаймын. Айылдыктар арасында 20 сотук жерди Авилова алды деген маалыматтар бар. Бирок жергиликтүү бийлик азыр деле участка муниципалдык баланста дейт. Анткени менен айланасын тосууга, турак жай үчүн дарбаза орнотууга ким уруксат бергени белгисиз. Мыйзамдуулук жактарын кароо тийиштүү органдардын вазифасында калды. Бул маселеге биз алдыда дагы токтолобуз. Нуриза Хамракулова, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Сузак району.